Вес кошту уже 4 килограмм. 4 килограмм коштуба? Онда 30 килограммдан ашкан эмес бул. Ушу 23 жашка чейин. Азыр өткөндө тассам 4 килограмм кошулуп калыптыр. Демек, салмак кошуп атат, бой өсүп атат. Операция болгон жерлери, де? Азырынча дак бар экен. Булардын баары ачылган дейм бардыгы, Кичине этке толгондон кийин уже кадимкидей бизде эле жакшы болуп кетет экен. Мен бүгүн сиздерге кубанычтуу жаңылыктар менен чыгуунун алдында турам. Туркияга барып, ийгиликтүү операциясын жүргүзүп, калың элдин алдына чыгып, элдерге ыраазычылык айтып коелу деп атайын чыгып турушат. Анда эмесе биз эркин аянтча түзүп беребиз. Өзүң сүйлөп койсоң, кандай болуп барып келдиңер Туркияга? Жакшы барып келдик, буюрса. Жакшы болуп келдим. Сизге ыраазычылык билдирем. Жана элдерге боюмда кичине өстү. Мурдан тасысам кыйналат экен. Аллах разы болсун. Биз да ыраазычылык билдиребиз. Сколиоз менен ооруп болобуз. Адыл Акжол деп мага үкөбүз блогерди чакырып тарттырып, элден акча жыйнап барып келдик. Аллага шүгүр. 15 000 долларга сүйлөшкөн эле. Бактыбызга доллар көтөрүлүп, алар өздөрү 1000 доллар кечти. Скидка кылып, 14 000 долларга биз договор кылып бардык. Өздөрү тияктан күтүп алышты, апарып жайлашты. 3 маал тамак, жатак, баары жок өзүнүн ичинде экен. Бизде биякта компанияларга кайрылсак, бирөө 40 000 доллар деген, бирөө 25 000 доллар деген, акыркысы 23 000 доллардан түшпөй койдучу. Ортодо же посредниктер бул жакта чоң роль ойнойт экен, же ошол турасын айтсаңыз. Orozo озун мен айтам, кичине болсо да жардам берейин дейм да, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Мага бир тиын акчаңар кереги жок. Мага ушу Аллахтан сооп кайтса болду. Стоматологическая клиника. Ваш стоматолог готов спасать ваши зубки. Стоматология для взрослых и детей с 4 лет. Индивидуальный подход к каждому пациенту. Врачи с опытом работы от 5 лет. Мы говорим на русском, киргизском и узбекском. У нас бесплатная консультация с планом лечения и рентген в подарок для наших подписчиков. Также действуют скидки и акции. Проводятся розыгрыши в нашем инстаграм-аккаунте. Находимся всего в 2 минутах ходьбы от метро Достоевская по адресу улица Самотечная, 17А. По всем вопросам обращаться в директ или звонить по номеру 8 915 444 80 52. Здоровье ваших зубов в наших руках. Мы вас ждем! Саламатсыздар, урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн сиздерге кубанычтуу жаңылыктар менен чыгуунун алдында турам. Алдыңыздарда турган бул 23 жаштагы Ильязбек. Эсиңиздерге сала кетсем, мындан 4 ай мурун Ильязбекти мен тартып кеткенмин. Анда Ильязбек 30 килограмм салмакта болчу. Ушул дене бөлүктөрүндөгү сөөк, омурткалары туура эмес өсүп, кыйшыйып өскөндүгүнө байланыштуу аны сколиоз деп коет окшойт, Ошо сколиоз илдетине чалдыгып, ошол менен ооруп, үйдө өз алдынча окуп, тапшырмаларды аткарып, тил үйрөнүп, өз алдынча. Анан кадимки жаштарда эле билим алуусун уланып жаткан, болгону ошол сыртка чыгып, эркин баса албай, жана ошондой эле дем алуусу абдан начар болуп жаткан. Азыр жакынкы күндөрдө ошол Туркияга барып, ийгиликтүү операциясын жүргүзүп, калың элдин алдына чыгып, элдерге ыраазычылык айтып коелу деп атайын чыгып олтурушат. Анда эмесе биз эркин аянтча түзүп беребиз. Өзүң сүйлөп койсоң, кандай болуп барып келдиңер Туркияга? Жакшы барып келдик, буюрса. Аллага шүгүр, ошо барып бир оор операция болду. Анадан жеңилдик өттүм. Буюрса жакшы барып, жакшы болуп келдим. Сизге ыраазычылык билдирем. Жана элдер баары жардам беришти. Баарына ыраазымын. Буюрса жакшы, денсаулыгым жакшы. Абдан жакшы. Туркияда канча күн жүрдүңөр? Туркияда 2 ай болду. 2 ай жүрдүм. Азыр мында өзүң кандай сезип атасың? Мурун аябай дене бөлүктөрүң, сөөктөрү туура эмес өскөн болчу. Азыр тегизделип, туруш болуп калды. Турсам түз болуп, боюмда кичине өстү. Мурдан тасысам кыйналат экен. Боюң канча сантиметрге өстү? Боюм билбейм, ошо 5 сантиметр. 5 сантиметрге өстү,
Азыр ошо жаныңда турган ошо Ильяздын ортодо турган абасы болот. Ушул абасы Туркияга барып операциясына жардам берип, өзү контролго алып келди. Ал эми жанында турган Ильяздын атасы, өзүңүздөргө айткандай, программада айтып өткөндөй, Ильяздын атасы Россияда иштеп, уулуна тыйын жөнөтүп, уулунун операциясы үчүн акча топтоп жүргөн болчу. Мына сиздер кантип барып келдиңиздер, айтып берсеңиз, кандай болду операция? Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Мен эми биринчи элге кайрылайын. Урматтуу элим, айылдаштар, жердештер, туугандар, достор, силердин ушул Ильязбектин мээнетине кайдыгер карабай жардам бергениңерге Аллах разы болсун. Биз да ыраазычылык билдиребиз. Биз да ушинтип сколиоз менен ооруп болобуз. Адыл Акжол уулу деп үкөбүз блогерди чакырып тарттырып, элден акча жыйнап барып келдик. Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Турция өтө медицинасы өнүгүп өскөн экен. Миңирте шүгүр кылабыз. Биз барып келдик. Барып, биз $15,000 менен, бизде биякта компанияларга кайрылсак, бирөө $40,000 деген, бирөө $25,000 деген, акыркысы $23,000 түшпөй койдучу. Анан бир тааныш аркылуу биз барып, өзүбүздүн эмебиз менен барып келдик, каражатыбыз менен. $15,000 сүйлөшкөн эле, бактыбызга доллар көтөрүлүп, алар өздөрү $1,000 кетишти. Скидка кылып, $14,000 биз договор кылып бардык. Өздөрү тияктан күтүп алышты, апарып жайлашты. 3 маал тамак, жатак, баары жок өзүнүн ичинде экен. Bir gün keçki обследование кылышты. Обследование кылгандан кийинки күнү эле операция жасашты. Bir no деген жери бар да. Биз ушинтип биринчи угуп 20 күн, 25 күндө кайтып келесиңер десе, акча жыйнап алып эле барып, сүйүнүп бир айда кайтып келебиз деп барганбыз. Барганда обследование болгондо биздин балабыз 23 жашта. 9 жашынан сколиоз башталган болсо, атасы энеси Москвага барып, массаж кылдырып, антып жүрүп, убакыт өткөрүп. Ошон үчүн силерге айтарым, ата-энелер, уул кыздарыңардын ден соолугун ойлосоңор, эртерээк аракет кылгыла. Азыр ошол $14,000 менен биз 20-25 күндө кайтып келмекпиз да. Биздин балабыздын омурткасы кыйшайып, өпкөсүнү кысып калган экен. Бактыбызга жармашып калбаптыр. Ошого байланыштуу 15 саат операция болду. 15 саат операция болуп, 8 күн реанимацияда жатып чыкты. Ошонун бизге последствиясын билбей эле сүйүнүп барып эле бир айда кайтып келебиз деп ойлоппуз. Ошон үчүн эртерээк аракет кылсаңар, баягы омурткасы өпкөнү баспай турган болгучаңдык аракет кылгыла, ата-энелер. Абдан жакшы. Азыр мен суроо берип кетейин ушул жерденчи. Мындай операциялар, сколиоз илдетине чалдыккан операцияларды буга чейин да мен тартып жүргөмүн. $50,000 чейин кететкен, $30,000 кететкен, бир жолку операциясына $30,000, экинчи жолку операциясына $50,000 кететкен деген сөздөр болгондо, анан деги эле сиздер кантип арзан, ийгиликтүү операция жүргүзүп келе алдыңыздар да? Бизде деле ортодо же посредниктер бул жерде чоң роль ойнойт экен, же ошол турасында айтсаңыз? Билбедим, иш кылып посредниктер болобу, кандай болот? Бизде деле 40,000, 25,000 дешкен. Анан биз бир таанышты таап, ошол врачтар экен Турцияда. Ошолор менен сүйлөшүп, ошонтип $15,000 деп, доллардын өсүп кеткенине байланыштуу деп алар өздөрү 14 күнгө түшүрүштү. Бирок биздин ушу өпкөбүз кысылып калганына байланыштуу биз 2 ай жүрүп калдык дагы. Баягы үкөм бияктан дагы $3,000 көбүрөөк расход кетти кыскасы. $20,000 расход болуп калдык да бизчи. Ошо последствия, ошо көп жылдап убагын өткөргөнгө байланыштуу өпкөсүгө зарарат карап кеткен экен да. Ошо өпкөсүнү жайына келтириш үчүн ошондой акча кетип калды бизденчи. Бирок азыр анча-мынча байланышка чыгып сурасам, 25,000, 27,000 дегендер болду. Мен сүрөтүңөрдү жөнөткүлө, мен жөнөтүп көрөйүн десем, алардын сүрөтүн жөнөтсөм, $16,000 дешти аяктан. Все включительно. Баягы сопровождающий менен $16,000 жасап беребиз, өзүң көрүп кеттиң дешти. Бирок негедир ишенбей тургандай кылып турат.
Бирок мен өзüm ушу баламды апарып, өзüm операцияга күтүп отуруп, кайрап келген адам катары орозо оозум менен айтам. Кичине болсо да жардам берейин дейм да, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бирөөлөр 25 000, бирөөлөр 30 000 деп атат. Коркпой, үркпөй, байланыш кыла, жөнөтөйүн суммасын айтса, кааласаңар апарып келиң десеңер, апарып келем. Өзүбүз бара алсаңар жөнөтүп коем, күтүп алышат. Доктурларга ыраазычылык билдирем. Өтө профессионал профессорлор экен. Көп жылдан бери ушундай иштермен паскалиоз жүргөн эмелер экен, врачтар. Аларга да ыраазычылык билдирем. Демек, элдерге ушундай маалыматты жеткирип коеюн. Карапайым адамдар, ооруп жүргөн балдарын, ооруп жүргөн адамдар кыйналбасын, көп акча табам деп түз айтып атасыз. Посредниктерсиз түз эле. Түз эле, мага бир тиын акчаңар кереги жок. Мага ушу Аллахтан сооп кайтса болду. Жардам тийсин деп эле мына силерге кайрылып атамчы. Бирок эртерээк аракет кылгыла. Вакыт өткөрүп билбегиле, ушу өпкөсү проблема болуп калат экен, сколиозду. Атасына сөз берсек, саламатсызбы? Балаңыз канча жашта ушинтип ооруп калды эле? Азыр 23 жашта экен. Алгач бала кезинде чуркап эле кадимки ойноп, окуп, сонун эле жүргөн дешет да? Алгач жакшы эле бала болуп төрөлгөн. Чоң эле бала болуп төрөлүп, жакшы эле чуркап ойноп жүргөн. Кийин 9 жаштан баштап ушинтип ооруга чалдыкты да. Биринчи мындай кичине мындай акса басып, биз ага ончо деле маани бербей, мындай толук бала болчу, весини көтөрө албайт деп эле ойлоп жүрө бериппиз. Ошентип 1-2 жыл арадан өтүп кетти. Кийин буга көрсөтүү эме кылсак, бул Кыргызстандан буга ДЦП деген диагноз коюп чыгарган. Бул балаңар эми ушу бойдон калат, буга эч кандай каражат кылбагыла, ойлонбогула деп ушу бойдон калган. Анан мен башка жактарга дагы көрсөтүп, тааныш аркылуу Россияга, Москвага барып көрсөтсөм, Москвада буга сколиоз деген диагноз койду. ДЦП андай болбойт, ДЦП башкача болот. Буга сколиоз деген диагноз коюлду. Ошодон мен апта күнүнө 3000 рубльден массаж табып, ошол массажга күнүнө 3000 рубль берип каратып жүрдүм. Демек, сиз Россияда балаңыз үчүн иштеп жүрдүңүз, айыктырып алайын деп. Иштеп жүрдүм, ошо бала үчүн иштейт экенсиң да, айла жок иштейт экенсиң. Үй жай барбы? Эчтекем жок, эчтеке калбады, эчтекем жок. Үй жай эч нерсе болгон жокпу? Жок. Тапканыңыз эле балаңызга чаптап жүрдүңүз. Бар болгон. Жеңебиз бар да, келинчегиңиз бар. Бар, 4 балам бар. 4 балаңыз менен иштеп жүрдүңүз талаада. Азыр үй жай эч кандай мүлк жок. Азыр эч кандай эчтекем жок азыр. Ошого эми азыр мына элдин жардамы менен барып келип отурабыз, ошол элге ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Ассаламу алейкум кыргыз элим, бир туугандар, достор, жерлештер. Ушу биринчиден сиздерди уйгы Рамазан күнүңүздөр менен ибадатыңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Ушул менин балама кылган кайыр ыхсандарыңыздар бардыгыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Биз деле терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан жакшы, рахмат. Анан айтсаңыз, ушул жерденчи, мен бир суроону берейин деп аттым эле. Сиз минткенде эсимен чыгып калды. Өзүңүз оюңузду айта бериңчи, сиз да сүйлөйүн деп атасызбы? Мен дагы бир эскерме кошуп коеюн. Мен ошол жакта ошо профессорго суроо бердим да. Мен инем ушинтип кыйын бир массаж менен жүрдү, бирок жакшы болбоду. Көпчүлүк азыр массаж кылдырып жүрөт, жакшы болуп калат деп, кандай болот десем, ошо профессор айтты да, сколиоз деген оору эч качан массаж менен сакайбайт деди. Сколиоз только операция менен гана түзөлөт деди. Кыскача сүйлөсөңүз, ошон үчүн баягы массаж кылып жүргөн ата-энелерге кайрылам. Алданбагыла, эми массаж менен жакшы болбойт экенчи. Бекер акчасын кетирбесин эле. Эртерээк аракет кылгыла. Аны айтсаңыз, сиз балаңызга кайсыл мамлекеттерден жардам беришти эфирден чыккандан кийин, мен тартып кеткенден кийин? Ушул Адыл Акжолду тартып кетип YouTubeга чыгаргандан бизге
Россиядан. Россия, бияғы Болгариядан ақчалап түшіп атты. Эми кимдер ушу кайдыгы карап алган жарандар салып атты, Аллага шүкүр. Картага отуруп атты. Жакшы. Тааныбайсың да. Жакшы. Эмнеси болсо дагы жакшы болуп тур да, анан туруп көрсөтө эме көрүп койбойлу эме. Көрсөтсөк болобу? Жардам берип койсоңуздар. Буга чейин до и послесин азыр сиздер сүрөттөн дагы көрсөтөмүн. Көрсөтүп жатам. Мына экрандан мына азыр Кудай буйруса вес дагы кошот, ооба. Вес кошту уже 4 килограмм. 4 килограмм коштубу? Мында 30 килограммдан ашкан эмес бул. Ушу 20 жашка чейин. Азыр өткөндө тассам 4 килограмм кошулуп калыптыр. Демек, салмак кошуп атат, бой өсүп атат. Кана? Жөн эле футболкасын ачып көрсөтүңчү. Операция болгон жерлери, де? Азырынча дак бар экен. Булардын баары ачылган дейм бардыгы, Тегиз болуп калган турбайбы буга чейин? Дагы тегиз элеби бул жактагы эмеси чыгабы? Мына паткалары булар только спорт менен заниматься кылып, кичине этке толгондон кийин уже кадимкидей биздей эле жакшы болуп кетет экен. Этке толгондон кийин жакшы тегизделип кетет, Тегизделип кетет экен. Өзүң жакшы эс эстасың? Сен өзүң дагы бир-эки эме айтсаң болот, жакындарыңа сен сүйлөшүп жүргөн буга чейин ооруган адамдар сага дагы көп жазабы? Кыздар болсо кыздарга дагы. Ошо баардыгына эле айтам. Уялбай ушу аракет кылыш керек экен. Убакытты өткөрбөй. Мен да ошо качан жакшы болот экенмин деп жүргөм. Кыялдан аракет кылдым, кыялыма жеттим. Буйруса болот экен. Аракет кылыш керек экен. Ошотко алсыз. Англис тилди, орус тилди билесиң, Англис тили өтө жардам берди мага. Больницадачы. Ал жакта түркчө сүйлөй албайм мен. Англисче сүйлөп аттың ба? Сүйлөп түшүндүрүп аттым. Молодец. Сен өз алдыңча үйдө эле англисчени окуп үйрөнгөнсүң да. Үйдө эле үйрөнгөм. Жана ошо бир Гүлшат деген бир кыз бар эле. Ошол аябай жардам берди, мотивация берип. Өзү да аскалиоз келген да? Операция болуп келген. Жардам берди, ийгилик эми ооруба жакшы болуп кетти. Мотивация берди. Аябай ошо Гүлшат деген кызыбыз. Балага аябай мотивация берип. Азамат сон болуп калсын. Кудай буйруса, сен чуркап ойноп жүргөндө дагы бир тартып кетели, ошондо дагы сон болот, Мына Кудай буйруса операциясы ийгиликтүү өттү. Азыр дене бөлүктөрү кыйла тегизделип, салмак кошуп, бойлору өсүп, азыр жигиттин гүлүнө айланып баратат. Өзү дагы ошо ийгилик болсун. Анан жыйынтыктоочу сөзүңүздү сүйлөп койсоңуз ооба. Урматтуу кыргыз элим, баарыңарды Аллахым туткан ордуңарды Аллахым кабыл кылсын. Дуаңарды кабыл кылсын. Баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Бирок мага кайрылам десеңер, ушу телеэкранын астында WhatsApp'ым, кыргыз номерим жазылат. Мен жазып коеюн, ооба, сиздин номериңизди жазып коем. Урматтуу көрүүчүлөр, агай айтып кеткендей эле, мына операция сиздер күткөндөн, сизден ойлогондон кыйла жеңил, анан арзан өтүп атат бул жерде. $14,000 болуп атат. Буга чейин сколиоз илдетин айыктыруу үчүн операциянын көлөмү ушул $20,000 өйдө сумма айтылып келет, $35,000 чейин айтылып жүрөт. Бул гарантиясы менен, Стандарт 16 деди. Азыркы стандарт 16. Демек, ошондо ортомчуларга жол бербей, түз байланыш керек. Демек, ортомчуларга байланышпайын десеңиздер, экран астына телефон номерин жазып коем, бул агайдын. Консультация алсаңыздар болот, бардыгы бекер деп айтып атат, өзү жардам берет экен. Себеби баштан өткөрдү бул нерсени. Барып көрүп келдим. Ошол кошумча ойлор Сизге терең ыраазычылык. Биринчи кол жардам колдонгон сиз болдуңуз. Сиз ошо интернеттен көрүп, Сага дагы сизди келип тартып кетсе экен деп, жардам берсе деп кыялданып, Алладан тилеп жүрдүм. Сиз келдиңиз, жардам бердиңиз, буйруса. Рахмат, мен кубанычтамын. Алла разы болсун, энем сага дагы Алла разы болсун. Адылак жолго кайрылгыла. Честный блогер ушу болот. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, саламаттагыңыздар. Саламат. Саламыңыздар.